Сагынбайдын манасы. Аманат куралдарга ээ болуу. Кара сөзгө айландырган Рыспай Исаков. Арадан 6 ай өтүп Манас 14 жашка чыкты. Бул учурда үч аралга жолдоштору менен куш салып чыкты. Уунун кызыгы менен ар ким бет-бетинен кетти. Жалгыз калган Манас Эсилдин башы боз дөбөгө чыгып караса, Эмилдин сары суусунун боюнда баскан турганы башкача бейтааныш адамдар жүрөт. 40-50дөй төөсү, эшек, качыр, аттары бар. Баштарына чүпүрө ороп, колдоруна мончок тагып алышкан. 6 төөгө жүктөгөн аппак наны бар. Дасторконун жайнаткан, даңканга чайын кайнаткан. Сууну көздөй барышып, баары көчүктөрүн жууй баштады. Мурда мындайды көрбөгөн Манас аң-таң болуп карап турду. Тигилер ычкырларын байлашып, колдорун жууп, анан бетин жууп, кайрадан чыканактарына чейин колдорун жууду. Башын сыйпап өтүп, алакандын сырты менен моюндарын сылады. Күн түш кыйкайган маал эле. 40 кишинин бирөө батышка карап, эки колу менен кулактарын кармап, «Алдо Акбар» деп айгай салды. Ошондо Алмалуунун башында 40 жыл теңге жолуккан окуясын эстеди. Ошолор айткан кепти булар айтып жатат. Бир билгени бар го, тактап сурайын деген ойдо турду. Беркилер 40ка тура калышып, колдорун кулакка жеткиришип, кайра боорулорун алышып, тизелерин таянып турушуп, башын жерге 2 мертебе урушуп, эки жагын караныша салам айтышты. Жүздөрүн сыйпап бата тартышты. Андан соң бирөөсү бир кыйлага кобурады. Кайра бир бата тартышкан соң гана орундарына барышып, тамакка киришти. Ошондо Манас бастырып барып, алардын тек жайын сурады. Батини ачык Салима Бузурук, мындайча айтканда олуя көз ачык адам, балага көзүн салып, пайгамбар айткан бишаратты көрдү да, Манастын ата тегин сурап билген соң, «Балам, аманатыңды берем» деп жүрүп, мойнум кыл болду, жашым 550 жыл толду. Башы Бейжин кумул, аягы Кырым, Урум, шымал жагы Кара кум, күнжүрүшү Камастоого чейинки жоонун баарын динге салчу сенсиң, деп диндин жайын, пайгамбардын жөнүн айтты. Пайгамбардын өзүнөн бата алган, асили Шамдагы арабтардан болгон Айкожо ушул күндө 550 жашта болгону менен кыял мүнөзү 40 жаштагы адамдай. Жүзүндөгү ыйман нуру өңүн жаркыткан. Айтканынын баары аят, адис болгон киши экен. Мурунку батыл динден күдөрү издеп, исламдын жөнүн шашпай түшүндүрдү. Аманатты берем деп, пайгамбардын дуасы менен ушунчалык жашка чыкканын айтты. Ошол пайгамбардын аманаты деп Манастын оозуна түкүрдү. Ошондо Манастын көзүнө Курси Лом көрүндү. Курси Лом дегени бүткүл адамзаттын тагдыры жазылган такта. Жазмыш китеби. Азап менен тозокту бир түн, жарым күн тартты Манас. Таң агарып, супа садык чалганда оозуна келме келтиртип, эми бейиштин пардасын ачып, ошол жака киргизди. Бейиштин кызыгына баткан Манас анда 7 күн жатып алды. Айкожо бетине Абу Замзам суусунан бүркүп, ордуна келтирди. Анан пайгамбардын аманаты деп бир кылыч, бир мылтык берди. Эми өзү Кебилистан жолуна кетмек болду. Манастын 7 жигит кош жалып ууга кеткенине 11 күн болду. Тентек тигин карматып деңизге чейин кетип калдыбы, же алыскы Алакөлгө кеттиби деп баласынан санаасы тынбаган Жакып туу чунагына минип, 3 аралды көздөй жүрдү. Жолдон каруу жаракчан, очогор мылтык асынган 11 адамга капыл-тапыл кезигеше түштү. Тигилер Жакыпты ортосуна алышып, «Сен кимсиң? Жакып менен Манасты билесиңби?» деп сурашты. Аларды эмне үчүн кеп кылып атканын сурады эле, тигилер «Атыңды айт» деп демитип киришти. Ал тургай Жакыптын айылын көргөздешип, кысмак алышты. Ошондо Жакып: «Мен Жакыпка касташып жүргөн Бердике дегенмин. Жакыптын айылы мындан 2 күндүк жолдогу Тарбагатай керисинин Теректүү деген жеринде. Кышка жакын конуучу кыштоосу ошол жер. Аларды не кыласыңар?» деп кайра сурады. Жанагылар: «Бирөөбүз Кумулдан, бирөөбүз Камбылдан, бирөөбүз Мар шаарынан келдик. Улуктун буйругун алып 15 күн жол бастык. Бирибиз Тарлан деген жерден.
Талкуу Кытай элиненбиз. Дагы бирибиз Котон суусунан, Таңшуу көлүнөн, Далбай элиненбиз. Жана бирибиз Жеркенденбиз. Бакбурчун башчылык кылып, бери көздөй чыкканыбызга 6 жыл болду. Манас деген баланын дайынын билинбейт, дешти. Алардын кебинен үшү кеткен Жакып малым талаада калды деген шылтоо менен узай берди да өзүнчө убайымга батты. Бакдөөлөттүн уулу төрөгөнүнө 2,5 ай болгон. Атын Абыке деп койгон. Асылып жүргөндөр акыры Манасты алып тынабы? Бешиктеги Абыке белге таңуу боло алабы? Малымды жыйып Түркүстан беттеп жылсам окшойт деп ойлонуп айылга келди да Ак Балта Бердикке баш болгондорду жыйып кеңеш курду. Бир баланы Манас деп кармап берип койсок не болот деген оюн айтты эле. Сага бирөө баласын бере коебу деген Ак Балта ал кебин жараткан жок. 6500 кол менен келген Мескаранын кандай күнгө кабылганын айтып, жөнү жок кайгыра берүүнү эп көрбөдү. Балама элдин баары асылат деп чыйырды да өзүнчө түйшүккө түштү. Талаага 11 күн конуп, Айкожодон пайгамбардын аманатын алып, тегерекке көз чаптырып келаткан Манас Талды суу өзөнүнөн жолдошторун көрдү. Алар 6 бөрү, 10 түлкү, 2 бугу, 3 кулжа атып алышыптыр. Талаада 6 күн түнөшүп, 7-нчи күнү Манасты издеп чыгышкан экен. Курбукум деген сууда жайнап турган кулжаларды карап Манас таңыркап турду. Анан ар жактагы токойдон чыккан жолдошторун утурлай бастырды. Бирок Аккула үркүп баскан жок. Алдыга көз салган Манас куйругу чагарактаган, төшү жагжайган, көзү чыныдай келген, үнү кыңшылап чыккан, жүнү кызыл сур, чачы уя баскан айгырдын куйругундай, көкүрөк жүнү самсаалаганы менен көчүк жагы ачык жылаңач, азуу тиши бир карыш, алкымы бир кучак, капталында калы бар, моюн менен шилиде кере кулаш жалы бар, чоңдугу өгүздөй, аяк басканы адамдай, капталында канаты, куйругунда кылычы бар, тырмактары арбайган, оозу аржайган, башында мүйүзү бар бир шымдуктуу жырткычты көрдү. Аңгыча тиги жырткыч дөбөгө чыга калып кыйкырды эле, добушу 5 күндүк жерге угулуп, ал жерде жүргөн 714 кулжанын баары кырылып калды. Залым экен деп ойлогон Манас алыска, жуукка айныбас, ыраакты жакын ылгабас, ортосу болот, оозу албарс, түтүнү туман, түбү ыспан, кароолу тажал, ого жал, ойноп атса очогор, ачууланса кой чагыр, чындап атса замберек болгон, баягы Айкожо берген касиеттүү ак келтени колуна алып, көк милтени түтөтүп, мээлеп туруп атып калды. Ачуу чыңырыкты, ага удаа атылган мылтыктын үнүн угуп жолдоштору жетип келди. Манас Айкожо берген ачалбарс кылыч менен жырткычты 2 бөлө чапты да, жанындагы 6 жигитти элге кабар берүүгө чаптырды. Айылдан 2000 адам барып, 714 кулжанын этин бөлүштүрүп жүктөп кетишти. Курбукум суусу ошондон кийин кулжа атанып калды. Эл Манастын атын айтып атканда баягы 11 балбан угуп жете келди. Манас аларды тоготпой, жүргүлө деп айылга ээрчитип жөнөдү. Кандан келген элчилер Манасты кармап алышыптыр деп угуп, Жакыптын жүрөгү оозуна тыгылды. Манас болсо намысын бере койбос дешип, Бай, Ак Балта, Бердиккелер кайрат айтышты. Жакыпты көрө сала элчилер албууттанып киришти. 7 күн адаш жолго түшүргөнүнө каарданышып, байлап кетүүгө камынышты. Айтканыңарга көнбөсөк, эмне кылып аласыңар деген Манасты кошо байламай болушту. Ошондо жаалы келген баатыр бирөөнү оң колунан, бирөөнү сол колунан, бирөөнү далысынан, бирөөнү жакасынан кармап, төртөөнү көйнөктөй желпип, көтөрүп чапты да үстүнө минди. 14,5 жаштагы Манаска калган 7 да жабыла берди эле, 2 колго экөөнү кармап, аларды да астына басты. Дагы экөө менен урду эле, жалгыз калган беркиси жалдырап туруп берди. Колго түшкөндөрдүн оң көздөрүн ойдуруп, оң кулактарын, мурундарын кестирип, сакалын кесип, ээлин кое бердиртип, жандарынан түңүлтүп, жарым жан кылды. Каныңарга айтып баргыла, урушуңар болсо улуу черүү камдасын. Асман менен жердин арасын чаң кылгандай аскер менен келсин мага. Антпесе менин абалымды таба алышпайт. 11-ин кармап кетем деп ойлогон эси жок экенсиңер. Кулак, мурун, көзүңөр баштарыңарга садага, деп элчилерди жолуна салды.
Манастын кызматында турган 46 жигит элчилер минген аттардын көкүлдөрүн көзүнө ченеп, куйруктарын толорсуктан кыркып, мазакташып жөнөтүштү. Манастан кордук көрүп тараган 11 жилдеттин алды 60 күндө, арты 6 айда жетти жерине. Манастын кан шайланышы. Манастын жашы жаңыдан 15-ке толду. Мыйзам учкан күз мезгили келди. Жакыптын айылы мамырдын кара сазына конду. Аргындын кара кожосу, алчындардын бообеги, манжуулуктун дөгөнү, наймандардын көгөнү, кыргыздардын саламаты, кыпчактардын ошпуру, Кыдырбайдын тас чечени, Өзүбектин акынбеги, өткүр чечен Базылбеги болушуп, Айдын көлдү жакалап, Бай Жакыпты бакалап, ынтымакта, жыргалчылыкта турушту. Ошол учурда эриккен эр-азаматтар баш жагы Улагар суусу, Коңко тоосуна, ар жагы Уркун суусуна, аягы Баркөл, шымалы Аңгирдин белине чейин кыдырып, Чыркастанга салбырын салышып, ат агытып, куш салып, ууга чыкмай болушуп, 84 жигит аттанды. Жолго аттанаарда Манас атасынан 3 бышты сураган. Жакып керек болсо үйүрү менен ал дегенде 3 жолдошуна 3 бышты мингизип, экөөнү жетелетип жолго түшкөн. Чаркастандын оюна 6 күн конгондо арты 15, алты 25 жаштагы балдар ким атын сойсо, ошону кан көтөрүп алалы деп чыгышты. 10дон 8 кошко бөлүнгөн балдардын атын союп, кан болом дегени болбоду. Манжуудан барган Шаккумду башчы бол дешти эле, Манаска нөкөр экендигин айтты. Ошпурдун уулу Назарбекке кайрылышты эле, ал да 8 жашында эле Манаска бийлик бергенин билдирди. Саламаттын Айнакулу да ошондой эле кепти айтып, Манасты төрө кылууну эп көрдү. Каракожонун баласы Калдарга кайрылышты эле, ал көнгөн жок. Айдаркан уулу Көкчөнү кан бол деди эле, мазак сөз үчүн Макоо атын соет. Эч нерсе таппасаңар улар атып жегиле, болбосо элиңерге кайткыла деди. Аскардын уулу Жабагы бул сөзгө ачууланып, Сарыарканы жайлаган көкчө, өз атаң Айдаркан, чоң атаң Камбаркан, башка атаң Бараккан болуп, бул турган боз балдардын ичинен мыктысынын бири элең. Өзүң болбосоң кой, башкаларды айнытпа деди. Көкчө ага токтоп калбай, андай болсо өзүң сой атыңды деп күпүлдөдү. Көпчүлүк Күлдүрдүн уулу Чалыбайга кайрылышканда, Нескаранын окуясында Манаска кошчу болгонун айтып, ал да баш тартты. Андан кийинки чоң атасы Калдай болгон Тыргооттордун Деркембайы, ошол эле Тыргооттордон Аңгирдин уулу Коной Кандыктан баш тарткан соң, акыры Манаска кайрылышты. Атын союп кан болуш эп эмес, бирок силер кааласаңар макул деген Манас Ак куланы союуну буйруду. Чегебай ордунан тура калып, Ак куланын эти арык, андан көрө менде укурук, жүгөн тийбеген бозбышты бар. Бул да Манастын жылкысы деди. Көпчүлүк макул болуп бозбыштыны союп, Манасты ак тердикке салышып, кан көтөрүп алышты. Ал күнү ошентип жатып калышты. Кан көтөргөнүңөр чын болсо, өкүмүмдөн чыкпагыла. Эми аңыртыны ашып, Уркун дарыянын Марал кечүүсүнө баралы. Жер чалып жол карайбыз деген Манас эртеси балдарга аттанууга буйрук берди. Ошону менен баары жолго чыкты. Уркун суусунан берки талаадан экөө оң жакка, бирөө сол жакка кеткен жолго келишип, ошол жерге туруп калышты. 6 шибен кул, 10 уйгурлук сарт, 10 калмактан кошчу кылып жөнөткөн кербени дайынсыз болгон соң, кент калаасынын мыктысы Нуукерди чакыртты Эсенкан. 6,5 жылдан бери 45 төө булу менен кеткен кербенден кабар жок. Алтай Орол тоолорун кыдырып, Анжандагы Алоокеге, Кашкардын беги Каңкууга кабар айт. Жаркент, Котон, Самарканга чейин кабар салгыла. Кербендин изин тапкыла. Каяша кылгандар болсо, катыгын бергиле деген буйрукту берип, жанына 900 балбанды кошуп, Нуукер дөөнү сапарга жөнөттү. Ошондо Нуукер дөө ушул Марал кечүүгө келип калган экен. Аркы өйүздөгү адамдарды көргөндө алдыма айдап келгиле деп 100 кишисин жөнөттү. 100 киши Уркундун жээгине келип, жандоосунан Жайсаңдын суусу кошулуп,
Башынан мөңгү бузулуп, кан жыттанып жошолуп агып жаткан суунун сүрүнөн кайра тартып, башчысына жайын айтты. Нуукер өлүмдөн кайра тартпай, сууга кирүүнү буйруду. Кайра сууга киргенде 20 кишиси агып өлүп, 80 суудан аман чыкты. Алардын кабарын Манаска кароолчусу айтып келди. Баатыр камдуу турууга буйрук кылды. Тигилер келери менен өкүм кебин айтышып, кан алдына баскыла деп демите баштады. Ачууланган Манас Ачалбарс менен бирөөсүн бөлө чапты. Даяр турган жигиттери жабыла кол салып, суудан аман чыкканын 87 кишинин бирин тирүү кетирбей, тындым кылышты да ат тонун олжолоп алышты. Суудан 13 өлүп, 87си бул жерден өлүп, артта калган колуна кабар берери жок болду. Манастын колу токойдон кирип чыгып, жабыкта болгон үчүн азы көбү билинбей, беркилерди түпөйүл кылды. Түн болгондо жылдыздай жанган оттор көрүнүп, түтүн чыгат. Башка жиги билинбейт. Эртеси таң менен Нуукер урушка доолубас кактырды. Тал теректен 4 сал жасап, аскерин 4кө бөлүп, ар бир салга 200дөн болушуп, жалпы сууга киришти. Суунун жайын билбей жалпы киргендиктен, бири-бирине урунуп атып, 100дөн ашууну өлүп, калган 690 адамы дайрадан аман чыкты. Чаң-чаң дегени булардын тегин сурады. Манас жообун айтты. Кытайдан Кымкар деген балбан жекеге чыкты. Жат эмес, бөлөсүң. Сенин айыңдан кырылып калар бекенбиз деген көкчөгө Манас. Ушинтип айта берсең, азаматтардын үшүн аласың. Уруштан жүрөгү кайта элек, жалаң жаш балдар турбайбы бул жерде? Бизге окшогон балдар чечектен деле өлүп жатпайбы? Болгону 700дөй кол экен. 6000 ашык кол менен келген Нескарадан Кудай сактабадыбы? Жашың улуу туруп, жабыркайсың деген жообун айтып, жекеге камданды. Айнакул, кан болгон соң тим тур деди. Ачууланган көкчө атына камчы салып, Кымкарга жетип барды да көмөлөтө сайды. Аңгыча аламойнок атын минип, алеңгир жаа сыр жебе, көк бараңын алып, болжоң көкчөнү беттеди. Алыстан атып салат деп чочулаган Манас аны ак келте менен ыргытатты. Анан ар жактан Нуукер чаап жөнөгөндө, бер жактан бул да кошо чапты. Жекеде мен турганда сен эмне келдиң деген көкчөгө Нуукердин кыйын экенин уккандыгын, өлтүрөйбесин деп жаны ачып чыккандыгын айтты. Аңгыча Нуукердөө жете келип, найза сайбай, кылыч чаппай, көкчөнү аттан жулуп кетти. Манас чаап жетип, Нуукерди далыдан алды. Көкчөнү кармаганда Нуукердин колу карышып калган экен. Манас экөөнү бирдей көтөрүп барып, жолдошторуна таштады. Нуукердин башы жулунду. Аламан уруш башталды. Ак келтени атып, айкырык салып кирген Манаска 40 шилтен жар болду. 80 кишинин айгайы 8000дей кол болуп туюлуп, жоо туруштук бере албай, кайра сууга кире качты. Жарадар болгон 6-7өөнү Айнакул кошко кайтарып, өзү беркилерге кошо аламандап кирди. Жоонун кай бири Бодоңтоо, кай бири Жеркентоо беттеп качып, 900 аскерден 200 кишиси араң кутулду. Кутулгандар Эсенкан жакка кетти. Балдар олжого туйтунуп, албай калдым дегени 11ден жылкы алды. Кара канга тойду деп Манасты канкор аташты. Аңырты белин ашып, Алтайдын түзүн басып, Мамырдын сары чөлүнө, Айдын көлдүн жээгине балдар аман эсен жетип келишти. Көргөн билгендерин аңгемелешип жатып калышты. 2 күн өтүп, 3-күндө Манас Камбарбоздун үйүрүнөн 9ду сойдуруп, карамагындагы элдин эсебин берүүсүн буйруду. Башкы уруу Маңгулдан Баатыр Жайсаң, Күлдүр, Калдар, Манжурия журтунан Мажик, Догон, Алчын, Үйшүн, Найман, Аргындан Каракожо, Абактардан Айдаркан, Кыргыздардан Саламат, Кыпчактардан Тас Чечен, Ногой уулу Жакып, Нойгуттардан Акбалта, Тотудан Токтооби, Лөкүштөрдөн Өмүрзак, Өзүбектен Дамбылда, Өткүр Чечен Абдылда, Өз туугандан Акынбек, Бердике болушуп, акылмандар жыйын курушту. Жыйында Жакып кеп баштады. Канга кастык кылып, кагылышып алдык. Алтайдагы калмакты качырдык. Аңгир бою шиберлик Каңгайдан айыл келди. Эсил менен Нуранын эсебин алып, Барскан, Саркан, Бабыл, Дарканды башкарган болуп турабыз. Аркы чети Оролтоо, аягы Аягүз.
Арасында Сарыарка, деңиздин көлү менен Иленин чөлү бар бизге караган. Кытай Анжан менен Кашкарды бизге бере койбос. Бузуктук кылса, муз табандын белин ашырар. Камданбасак болбойт. Нарындын бою узун тоо, Кашкардын чети кызыл тоо, башы Керкөл, аягы чүйдүн баары Кытайга толгон. Анжанда Алоокенин кайнаган эли. Азиреттин Кара тоодо калмак, Самарканда Калдай, Ташкенде Коңгуроолу бай турат. Жанадил дөөнү өлтүргөндөн бери козголбой. Орол тоонун тушунда 10 уруу жөөт бар. Букарда тажик, Мекеде араб бар. Азыркыбыз түп Бейжиңге жакын. Алтайды жердеп турабыз. Каканчын каптаса бизди соо койбойт. А көрөп камданалы, биригели. Исламды кабыл алдык. Эсибиз ооп баратса эренге Букарга кабар салалы. Кебил деген жер бар. Амурдун суусун жакалаганда кыргыз бар. Өлгөнүңдөн калганың ошону ойлон. Жакыптын бул сөзүнөн соң эл талкууга кирди. 11 жилдеттин окуясын, Мескаранын келгенин, 900 балбан менен кол салганын эстешти. Алардын баары Кытайдын канына кабар бергенин ойлошуп, түйшөлүп турушту. Ошондо Жакып кайра сөз алып: башчысы болбой марыбайт, башаламан жарыбайт, каны болбой кар болбойт, жарактуу киши зар болбойт, деди да журтту ынтымакка чакырып, бирөөнү кан көтөрүү сунушун айтты. Эл бул сунушту жактырды. Кангайлык, манжуулук, 1000 түтүндү тургооттук, 3 уруу казак, 40 уруу кыргыз, 6 шаардан келгендер, ары чети барганалыктар бар эле. Кан болууга эч кимди алып чыкпай, эл камалып турду. Ошол маалда баягы аңуулап кеткендер иштин жөнүн билип, Айнакул талаада Манасты кан көтөргөнүн айтты да, бул жердегилерге ошонун эби келер бекен деди. Өзбек уулу Абдылда чечен: Манасты кан кылганың чын болсо, дөөлөтүң толсун. Анын 40 вазири болот го, ошонун башчысы сен бол деп какшык айтты. Ошону менен Манас хан болду дешип, көпчүлүк жактырып кетти. Көкчөнүн чоң атасы Камбаркан: атаң экөөң ар качан малдын көзүн карап, адамдан жакын көрөсүңөр. Бир тайды аяп отуруп, кандыктан кур калыпсың, деп небересин жемек алды. Аны көргөн Акбалта: кандыкка өкүтүңөр болсо ушул жерде айткыла, кийин соңу армандуу болбогула, деди. Аңгыча Манас келип калды. Талаада бир ат союп, хан болдум деп, тоодой токонаалатты мойнума артпайын. Калмак, кыргыз, маңгул, казак, кангай, тургооттун арасынан каалаганыңарды кан көтөрүп алгыла, деди эле, көпчүлүк көнгөн жок. Манас жаштык кылса, атасын кошо кан көтөрүү демилгесин айтып чыгышты. Атасын кан көтөрүп, өзүн бардык журтка баатыр коюп алалы дешти. Айдаркан менен Камбаркаттын жемесине чыдабаган көкчө: Жакып кандыкты алып, баатырлык мансап Манаска тийсе, мага төрөлүктү бергиле, деди. Эл буга да макул болду. Казак менен калмактын такка мингени мындан ары төрө атасын деген чечимге келишти. Акбалта менен Бердике Жакыпты жетелеп келип, 6 кулач ак кийизге отургузушту. Жакыптын көңүлү жебип: балам деле хан көтөргүлөчү, мени карып калган кезимде убарага салбагыла, деп кубангандан жашын бурчактата төктү. Көзүнө кордук тарткан мезгилдери тартылды. Элдин баары жабылып, Жакыпты да, Манасты да ак кийизге салышып, көтөрүп жөнөштү. 7 кадам басканда Жакып болду деп жерге түштү. Манасты көтөргөн көпчүлүк жыйынды 7 айландырды. Андан кийин хан таажысы деп Манастын башына жыгаалуу бөрк кийгизди. Ногойдон калган кызыл тууну оболотуп, Жакып той баштады. Элдин эсебин алганда 96 000 болду. Той 9 күнгө уланды. Манас таажы кийип хан болду. Кызматына 44 жигит туруп, аскери 96 000 болду. Түмөнбайдын Абдылданы кашына чакырып, кызыл алтын дилдеден 40 000 алып Кебилге, Маңгыт, кыргыз элине барып, Айкожону алып келиңиз. Бери тартканда Тебиттин жолу менен Жеркенге келип калыңыз, деген тапшырма берди. Абдылда жанына бир жолдош алып жолго салды. Кийин бул Ажиби болуп аталат. Манастан кордук көрүп кеткен 11 жылдеттин бири Кумулдан. Кумулдагы 600 000 жаны бар Анжуу калмакты Култан ханы башкарат. Анын 7 шаары
4 аяры бар. Бири жазира жериндеги 7 руу Байман эли. Шаарын Даңгуу дейт. Булардын түбү Сун Кытай деген кеп бар. Дагы бир Саңыроо деген шаары да бар. Анын ары жагында Алаткак журту. Алардын Ажыдаар жыланы бар. Адамды көрсө өлтүргөн, сан жетпеген куланы бар. Анын түштүк жагында Эргежeel эли бар. Аяк жактагылардын катыны адам эркеги. Жазирага караган 80 миң үйлүү эли бар. 11-дин бири болгон Байкуш деген бек бар. Анын шашкелигинде Лоптун көлү. Бир айчылык барганда Ындыстандын чөлү. Бер жагында Муйна тоонун бели бар. 7 күн жол жүргөндө Көйүн деген жер бар. Анда көптүгүн адам жеңбеген жырткычтын баары бар. Баштагы Көкөнө, эмдиги Котон бар. Каракыш калаасында Кытайды башкарган Арсалаң деген хан бар. Анын жеке өзүнө 72 шаар карайт. Анын аркы четиндеги Ургалы тоосунда өмүрү бир жолу да жуунбаган, тырмагын да албаган, бутка чокунган Чуушаңчы деген журт бар. Бери жагына келгенде Ашкычы деген бели, Кусарыш деген көлү бар. Токон Аарат шаарын башкарган Будаңчаң деген каны бар. 6 күндүк бер жакта дарыянын жээги. Жээкте болгон шаар үчүн аты Жеркент аталган ал жердин беги Буршак. Аягы Соосо көлү, арасы Коңко белин жер деген Анжы Кытай эли бар. Бер жагы Навут чөлү. Түмөн, Кашкар, Кызыл, ар тараптан кошулган Саңыроо эли бар. Аягы Күчөң шаарынын каны Ороңгу бар. 32 Кашкарды бийлеген Найзакан Маңгунт дейт. Аны башкарган Алтай аяры аркылуу ар тараптан кабар алып турган Боскертик деген каны бар. Алтай тоонун тарабындагы 15 күндүк жолдогу Чаркуруш деген шаарда Кырмуз деген хан бар. Ага 40 шаар карайт. Мурунку аты Таскара, кийинкиси Көөнө Турпанда 5 аяры бар Сермус хан бар. Күн чыгыш тарабындагы Дагалак деген жерде Даңгуу Кытай эли. Мурунку замандарда Дакы Жунус хан болуп, ушул жерди сурап турган дешет. Мына ошолордун баары жыйылып, аярлары кура көтөрүп, бал ачып, Манастын кабарын алып, аны кармап келүүгө 11 балбан жиберген. Ал балбандар Манастан кордук көрүп, алды 2 айда, арты 6 айда шаарына жетип барып, Манастын кабарын айткан. Баарынын оң колу манжасынан кесилген, оң кулактары жок, бир көзү, муруну жок, жарымжан болгон. Буларды көргөндө Култаң, Байкуш, Арсалаң, Будаңчаң, Ороңгу, Боскертик, Кырмуз, Сермуз, Жоңгар дуудуулардын ээси чыкты. Акыры Манас азыр чырпык кез экен. Аны чынар кылбай кыялы деген чечимге келишти. Ооматына караган 11 шаары бар экен. Ошонун баарынан 1,5 жыл бою аскер жыйышты. Акыры аскердин саны 111 миң болду. Ошончо кол алып Алтайды көздөй аттанышты. Манас 100 миң үйгө кан көтөрүлүп, Үч аралдын башындагы Каңгар тоону таянып жаткан. Манжурия журтунан Жолой деген балбан 900 төөгө чай жүктөп, 4 ай жол жүрүп, Кара шаарды бет алып, ушул тушка келип калган экен. Анын кабарын кароолчу айтып келди. Кудай берген экен деген Манас добул соуп, 42 миң кол менен Чыбанга барчу жол менен астын тосту. Жолойдун 194 кишисин бүт өлтүрдү. Алдында ач буудан аты бар. 12 карыш казандай күрсүсү бар. Өзү 21 жаштагы Жолой жалгыз урушуп турду. Жолдошторумду өлтүрүп, мени көптөдүңөр. Эсен канды эске албай эсирдиңер. Каканчын, Бакбурчун, Чынмачын, Кантон, Тагалар кала, Таңшаң, Кара Куяң, Каспандын баарын Кытай ээлеп турганын көңүлүңөргө албайсыңар. Күн жүрүшүндө Маңгу журтум бар. Байын коюр жерим бар. Бирөөңө миңи чак келбес Сазаңшаң деген элим бар. Куяс дөөдөн тараган Муртат жапан элим бар. Жанып жакта Култаң, Байкүш, дуудуулар, Арсалаң менен Будаңчаң, Бурчак дөө бар. Боскертик Кырмуз шаалар, Сармача балбан бар. Ушулардын баарын унутуп, мага кол салдыңар. Эсен кан болсо, эркегиңерди бордогу койдой союп, кызыңды катын,
катыныңды отуң кылам деп күпүлдөдү. Анда Манас: атыңдын күлүктүгүнөн аскерден качып кутулдуң. Анча эр болсоң кайтып келип мени менен уруш. Мени эли жери жок дейсиңби? Бүтүн Түркістан менин жерим. Азыркы жерим Алтай, капталым Каңгайда. Аягы Уркун суусу, оң тарабым Орол тоосу, ортосу Талас. Башы Чүй, Олыя ата Ташкент, Кокон Маргалаң, Оро төбө Самаркан, Букар Балык Бадахшан менин жерим. Мамырда канча элим жатат. Кайып менен Чамбыл, Кебилистан менен Кундуз бар. Камас Камыр шаарлары бар. Аман болсом, Кумулдун журтун кууратып, бейжиниңе бейпай, камбылыңа караан салам. Бери болгондо 500 шаарыңды алам, деди да качырып сала берди. Жолой айбатына чыдабай, Каңкус тоону бет ала качып жөнөдү. Манас жетип барып, артынан айза сайды. Аркан бою муздабандан ач буудан атта өтүп, Жолой кутулуп кетти. Жарадар болгон Жолой качкан бойдон түз эле Дагалак шаарындагы Кырмыз шаага келди. Ал аскер жыйып чабуулга даярданып жаткан. Сиздерге чай жеткир деген каныбыздын буйругу менен келатып, Алтай тоосун жердеген Манас дегенге кабылып, 190 кишинин баары өлдү. Өзүм турган тоодо туулган ач буудан атымдын күлүктүгүнөн качып кутулдум. Туулган жерим Чүй, турган жерим Көкөн Оор эле. Эки кемин жери мен Эсенкан өзү сурап алды эле. Бул Манас каканчынын канын суудай агызам. Алыңар жетсе аянбагыла деди, деп арызын айтты Жолой. Ошондо Кырмыз шаа Доргого Байман келсин деп буйрук берди. Бир кулагы жок, мурду кесилип кеңкейген, бир көзү оюлган, бир колу жок, топ-томолок бирөө эшиктен кирип келгенде, ордодогулар дүргүп тура калышты да таазим кыла жүгүнүштү. Анын канчалык улук экендиги билинди. Кырмыз шаа: Жолой балам, бул Байман деген балбан. Жанына 10 балбанды кошчу алып, Манасты байлап келем деп барып, ушинтип жарым-жан болуп келди. Келгенине 6 ай болду. Эми сен да аскериңди жыйып, даяр тур. Колго тийсе, Манасты тирүү койбойлу. Татарын талкалап, кыргызын кыргын кылалы. Эштек деген эли Кашкарга бузук салып, Булгар тоого таянып келди дешет. Кыпчактардан Төштүк деген төрөсү бар экен. Мамбай деген шаарда Маңгыт, Кыйба, Катаган, түрк, кыргыздын баары бар. Ар жагында Койро, Намут бою бар. Багдадка чейинки түрк уулун түгөл талкалайлы. Эсенкан эсен болсо, өчүңдү алып берет деп Жолойду сооротtu да илегерин алдырып, жараатына дары койдурду.